жогорку нерв иш аракети. Сабактын максаты шарттуу жана шартсыз рефлекстерге кайсылар кирерин жана ал эки рефлекстердин ортосундагы айырмачылыгын ачык айрым түшүнүү. Мээ организм менен чөйрөнү тыгыз байланыштырып, айлана чөйрөгө шайкеш кылжагын жөнгө салып турат. Нерв системасынын аракетинин эң негизгиси рефлекс болуп эсептелинет. Жүрүш-турушту рефлекстер аныктайт. Алардын көп түрү бар. Шартсыз рефлекстер тукумдан укумга берилип жана организмде өмүр бою сакталат. Айрым шартсыз рефлекстер адам төрөлгөндөн кийин, мисалы, коргонуу рефлекси кошо болот. Кээ өмүрдүн белгилүү бир мезгилинен кийин башталат. Мисалы, шилекей рефлекси өз функциясын кийинчерээк аткарууга киришет. Шартсыз рефлекстердин жардамы менен организмдин бүтүндүгү, ички чөйрөнүн туруктуулугу сакталат жана жашоо тиричилиги эч тынымсыз жүрүп турат. Ар түрдүү ушундай рефлекстер организмдин айлана чөйрөгө көнүшүнө жардам берет. Эң эле биринчи шартсыз рефлекс бул эмүү рефлекси. Бул рефлекс шартсыз тамак рефлекси деп аталат. Коргонуу рефлексине кирпик ирмөө, көздү жумуу, ысыктан же муздактан колду же бутту тартып алуу, жөтөлүү, чүчкүрүү кирет. Шартсыз рефлекстердин арасында баамдоо рефлекси өзгөчө орунду ээлейт. Муну орус окумуштуусу Павлов бул эмне деген рефлекс деп атаган. Бул рефлексте киши этияттанат, кулак түрөт, башын бурат, көзүн кыйытат, ойлонот. Баамдоо рефлекси чоочун дүүлүктүргүчтү кабыл алууну камсыз кылат. Шартсыз рефлекстердин дагы бир өтө татаал түрү бар. Аны биз инстинкт деп айтабыз. Аны бардык эле жаныбарлардан байкаса болот. Мисалы, алар уя жасап, жем ташып, балдарын багат. Муну эч ким аларга үйрөткөн жок, укумдан тукумга берилген шартсыз инстинкт. Инстинкт жаныбарлардын укумдан тукумга өтүп келаткан шартсыз рефлекстердин иреттүү жыйындысы инстинкт деп аталат. Шарттуу рефлекстер адам төрөлгөндөн кийин пайда болот, турмуш тиричиликтин натыйжасында пайда болот. Чоочун дүүлүктүргүчтөр шартсыз дүүлүктүргүчтөр менен айкалышып таасир эткенде пайда болгон рефлекстерди шарттуу рефлекстер деп айтабыз. Мисалы, тамак берилчү идиштин көрүнүшү бала үчүн шарттуу дүүлүктүргүч. Ал эми тамактын өзү шартсыз дүүлүктүргүч. Шарттуу рефлекстерди биринчи болуп орус окумуштуусу Павлов изилдеген. Ал итке көп сандаган эксперименттерди жасаган. Мисалы, итке шарттуу рефлексти пайда кылуу үчүн тамак берерден жарым минута мурун электр жарыгын күйгүзгөн. Жарыкты тамактандыруу менен бирге бир нече жолу айкалыштыргандан кийин натыйжада ит аякта тамак жок болсо да жарык эткенде эле иттин шилекейи чууруй баштаган. Ошентип жарыктын күйүшү тамакты алып келүүнүн белгиси шарттуу дүүлүктүргүч болуп калган. Итте шилекей бөлүп чыгаруучу шарттуу рефлекс пайда болгон. Демек, жарыкты күйгүзүү менен идиште тамак жок болсо дагы иттин шилекейи чууруп баштаган. Ошентип жарыктын күйүшү тамакты алып келүүнүн белгиси шарттуу дүүлүктүргүч болуп калган. Соң итте шилекей бөлүп чыгаруучу шарттуу рефлекс пайда болду. Шарттуу рефлекстин пайда болушуна төмөнкүдөй 3 шарт зарыл. Биринчи, организм ачка болуу керек. Экинчи, шарттуу дүүлүктүргүчтөн кийин шартсыз дүүлүктүргүч таасир этиши керек. Үчүнчү, шарттуу дүүлүктүргүчтүн жана шартсыз дүүлүктүргүчтүн таасирлеринин ортосунда убакыт кыска болуш керек. Шарттуу рефлекстерди тормоздоо. Буга мисал. Бала ыйлаганда
Ага эгер даяр тамак болбой турганда аны оюнчук менен алаксытса болот. Бала ыйлабай калат. Эмне себептен? Ал тоюп калган жок да, туурабы? Оюнчукту алганда балада баамдоо, Павлов айткандай, бул эмне деген рефлекс пайда болду. Бала алаксып калды. Демек бул учурда бир азга болсо дагы тамак рефлекси тормоздолду. Бул тормоздоо тубаса болот, ошондуктан шартсыз тормоздоо деп аталат. Шарттуу тормоздоонун пайда болушу өтө татаал. Ал үчүн шарттуу дүүлүктүргүчтөн кийин шартсыз дүүлүктүргүчтүн өзгөрүүгө учурашы зарыл. Мисалы, тамактанганга көнгөн балага тамакты бөтөлкөдөн эмес, башка идиштен берип баштаганда, бала бир нече жолу бөтөлкөнү алып упчуну соруп баштайт. Упчудан тамак чыкпагандан кийин барып, бала кашык менен тамактанганга үйрөнөт. Мына ошентип жаш балада шарттуу тормоздоо пайда болду. Шарттуу жана шартсыз тормоздоонун түрлөрү көп. Алардын бардыгы биздин организмге өтө ыңгайлуу шарт түзүп турушат. Адамдын жүрүш-турушунун негизин түзгөн, айлана чөйрөгө ыңгайланышканга жардам берген шарттуу рефлекстин жыйындысы жогорку нерв иш аракети деп аталат. Муну орус окумуштуусу Павлов аныктап кеткен. Шарттуу рефлекстердин пайда болушу алардын тормоздолушу менен бирдей жүрөт. Ал эми адамдагы рефлекстер дүүлүктүргүчтөргө эмес, сөзгө да калыптанат. Адамга сөз өзүнүн мааниси менен таасир этет. Сөздүн, сүйлөмдүн жардамы менен адамдар бири-бири менен маектешишет, пикир алмашышат, өзүнүн жана башкалардын жүрүш-турушун башкара алат жана ошондой эле тарбиялашат. Адамдын жогорку нерв иш аракетинин негизги өзгөчөлүгү сөз, алардын эмгектенгенинен, коомдук турмушунан келип чыккан. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.